Уйку түндө алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап демекчи, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Инсандык өнүктүрүү студенттик клубу тарабынан уюштурулган кесипкөй жаштары интеллектуалдык оюну өтүп жатат. Таймашка жалпысынан 21 уюм катышууда. Ушул сыяктуу интеллектуалдык оюндар жаштарга жакшы таасирин калтырары белгилүү. Таймаштын негизги максаты уюмдар арасындагы ынтымакты, биримдикти күчөтүп, китепти сүйүүгө чакырат. Бардык студенттер, окуучулар да болушу мүмкүн, анткени бул уюмдар ушу Кыргызстандын өнүгүшү үчүн уюшулганда ар бир уюмчу негизинен Кыргызстанда Бишкек шаарында эле ушунча көп уюм бар экен, негизинен чектөө койдук. Бул жак аябай тар болгондуктан ошо 21 команданы эле тандап алдык да. Оюндун жүрүшүндө борбордо жайгашкан 21 уюмдун өкүлдөрүнөн түзүлгөн команда катышып, интеллектуалдык суроолорго жооп беришти. Бишкек шаарындагы жаштар ар тармакта иштешет да. Мисалы, инсандык өнүгүү өзүнчө бир клуб болсо, шамчырак өзүнчө бир клуб өзүнүн тармагы менен иштеп кетет. А биздин максат бул жерде бардык жаштардын башын бириктирүү гана болгон. Ал эми катышуучулар оюндун мыкты деңгээлде өткөндүгүн айтышып, уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдиришти. Жеңишти камсыз кылган тайпага сыйлуу белектер кайрылды.